25 апрель. Павылдын куткарылуусу сиз үчүн үлгү. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем. Исага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом. Бирок мага ырайым кылынды. Анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. Биздин Теңирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен кошо мол төгүлдү. Иса Машаяк ишенип, түбөлгө өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. 1 Тиметей 1 бөлүм 13-14 жана 16 аяттар. Павылдын Исага ишенип калуусу сиздин жакшылыгыңыз үчүн болгондугун уктуңуз беле? Дагы бир жолу окуп көрүңүз. Иса Машаякка ишенип, түбөлгө өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. Бул чындык биз үчүн, сиз жана мен үчүн. Муну сиз жекече кабыл аласыз деп ишенем. Ал өзүнүн чексиз ырайымы менен Павылды тандап, куткарып алганда сиз жөнүндө ойлонгон. Эгер сиз Исага түбөлгө өмүргө ээ болуу үчүн ишенсеңиз, же өмүргө ээ болуу үчүн ага ишене турган болсоңуз, анда Павылдын Кудайга кайрылуусу сиздин жакшылыгыңыз үчүн болгонун билиңиз. Анын Исага ишенип калуусунун максаты сизге Исанын укмуштуудай чыдамдуулугун айкын көрсөтүү эле. Павылдын Кудайга кайрылууга чейинки жашоосу Иса үчүн узак жана кыйын нерсе болгону эсиңизде болсун. Ал ишенбеген жана козголоңчул жашоосу менен Исаны куугунтуктаган. Дамаскка кетип жаткан жолдо Иса андан: "Эмне үчүн мени кубалап жатасың?" деп сурады. Элчилердин иштери 9:4. Бирок Павыл Галаттыктар 1 бөлүм 15 аятта: "Ал төрөлө электе эле Кудай аны элчилик кызматы үчүн тандап алганын айткан." Бул чынында таң калыштуу. Анткени ал Кудайга кайрылганга чейин Кудайды кордоп, аны четке кагып, шылдыңдап жүрсө да, Иса ал төрөлө электе эле аны элчи кылып дайындап койгон эле. Ошол себептен Павыл өзүнүн Кудайга кайрылуусун Исанын чыдамдуулугунун айкын далили деп айткан. Ал муну бүгүнкү күндө да бизге сунуштап жатат. Иса Павылды качан жана кантип куткарып алгандыгы биздин жакшылыгыбыз үчүн болгон. Ал бул аркылуу бизге өзүнүн жеткилең чыдамдуулугун көрсөткүсү келген. 1 Тиметей 1:16. Мунун бардыгы биз көңүлүбүздү чөгөрбөшүбүз үчүн, ал бизди куткара албайт, же ал ачууга тез алдырат деп ойлобошубуз үчүн, биз Кудайдан өтө эле алыстап кеттик деп, же биздин жакын досубуз же тууганыбыз Кудайдын мол ырайымынан ажырап куткарылбай калат деп ойлобошубуз үчүн болгон.